чечкиндүү жигит эле. Лидер жигит болчу. Кадырбек ак көңүл жигит болчу. Кадырбек байке жоопкерчиликтүү болгон дешет. Кадырбек байке эрпек болчу дешет. Кадырбек байке камкор болгон дешет. Жөнөкөй болгон деп айтып калышат. Кадырбек байкем сыйга бекем болчу дешет. Ырым менен бөлүнбөс бир денемин. Мен бирөөгө катуу айтып көрбөдүм. Жашоодогу бар милletим мендеги. Биз алгалап куюн тартсын артыбыз. Биз дегеним мен, сен, силер жалпыбыз. Тоодой болгон алпырларды жазалы. Тоо таянаар келечектин алпыбыз. Бир кезде жаңы толкун адай клубунун катары мыкты таланттар менен толукталып, ушуларды күн-түн көпүлдөп окуп, чоң акын болобуз деп, биз али эмне болору белгисиз келечекке те алдыга максат койчу элек. А бүгүн бул ырдын автору Каниет да, ошол кездеги биздин эң кенжебиз Кадырбек да арабызда жок. Бири кемдүүнө бизди алгый алууска бирге жеткирбей алыстатты. Азыр заман бөлөк, таптакыр бөлөк. Баалуулуктар да өзгөргөн заман, бирок ошол учурда ошол бөлөк дүйнөгө бир анти дүйнө сыяктуу бир чыгармачыл биздин жаштар, жакшы жаштар өсүп келе жатат да азыр. Өзгөчө мына жаңы толкун адай клубунда. Анан ошонун арасында эле эрте өчүп кеткендерден ушул Кадырбек деген жигитибиз, Гүлбарчын Боскеева деген кызыбыз бар эле, да таланттуу. Каниет Орозбеков деген жигитибиз бар эле. Алды ушу бирден китеп чыгарышып, баягы бир китептерин даярдап, китеп чыгарганга даяр болуп калган жигиттер эле. Таза ойдон, романтик кезинде келип, ошо романтикалык дүйнөсү менен ушу жаш эле бойдон ушу жигиттер кетип калышты да. Соңку жылдарда улуу муундагыларды айтпаганда да эгемен кыргыз адабиятында оор жоготуулар көп болду. Кычыраган кырктын кырында бул жарыкчылык менен кош айтышып кете берген Бакыт Абдыразаков, Эрнис Асек, Зайырбек Ажыматов, Элмирбек Иманалиев өңдүү зор таланттар ичибизде эңшерип кабыргабызды кайыштырды. Башкаларды билбейм. Менин жаштык доорум, өмүрүмдүн толукшуган учуру ушул жигиттер менен кошо кеткендей сезиле берет деп Нурлан Калыбеков өз замандаштарын эскергендей, эки мүчөл жашап жашабай, буюрса чоң акын болот деп биз үмүттөнгөн, жаңы гана адабияттын босогосун аттаган кырчындай жаш жигиттердин да өмүр сапары эрте карып кеткени биз үчүн чоң сокку болду. Кайран таланттар, кайран жигиттер. Эми гана таптым окшойт нугумду. Ак кагазга түшүрөм бүт бугумду. Ыр дегенде өлөмүн, жан беремин. Ырым менен бөлүнбөс бир денемин. Мындан 10 жыл мурда Нурборбордун 10 жылдан кийинки жетекчиси Кадырбек болот деп кыялданчу элек. Ал тургай минтип видео тасма да тартып, баарыбыз чын дилден ушул жигит биздин лидерибиз болот деп ишеним артчубуз. Балдар сол балдарбы? Бар даярбы? Азыр мен барам. Тилегибиз ташкапты деп айткым келбейт. Жакшы болсо да жаңы толкунду жетектеп, республиканын түндүгү менен түштүгүн кыдырып, алкоого арзый турган иштерди аткарып жүрдү. Соңку жылдарда жаны кыйналып турса да, жаркылдап күлүп, шартылдап басып туруп, Ош шаарындагы жигер чыгармачыл борбору менен жаңы толкундун жаштарынын ортосунда көпүрө болуп берди. Улуу кичүүгө бирдей кадыры сиңип, жаштарга жарыгы тийди. Бул жаңы толкунун адай клубуна да жетекчи болду. Уюштуруучулук жөндөмдүгү өтө күчтүү окшойт чамасынан. Балдардын баардыгын уюштуруп, чуркап иштеп жүрдү да. Ошондо дагы бүткүл жан дүйнөсү менен умтулуп, берилип иштеп атканын көрүп мен көп ыраазы болдум. Бир жолу Нарынга барып калдык, чогулуп, анан Бушкекте келатабыз. Анан капталда туруп анан бир сүйлөп келатат. Сүйлөп келатсанан бурулуп карасам Маяковский сыяктуу көзүмө Маяковский элестеди да сүрөтүндө. Маяковскийдин кинолордогу бир окугандары, китептердегини бар.
анан капталынан тумшугу дагы ошондой кырдач мурун экен. Маяковский турбайбы бул деп айттым. Анан ошондой Маяковский деген ат койдук ошого. Бул өзүнүн жаштыгына карабай, жашы улуу адамдардай сүйлөп, көптү көрүп калган, көпкө чыгып калган балдардай болчу. Анан эки жагына адамдарга жасаган мамилеси боюнча, жүрүш турушу, уюштуруучулук иштери боюнча дагы таң каларлык болчу да. Ошондон көп ойлонуп калам, бул балага көз эле тийип кетти, ошон үчүн ошо жашында эле өтүп кетти деп ойлойм. Кадырбек эми менин көз алдымда, мындайча айтканда менин баламдай эле сезилет да. Мага көп келчү, экөөбүз көп сырдашар элек. Анан бакылдаган, бапылдаган наристе кези изинде көрдүм да бул жигитти. Кийин анан бир көз өткөнгө чейин эр жетти, чоңойду, үйлөндү, турмуш курду. Бирок ошол калыбынан жазган жок, баягы наристе баяу балалыгы бойдон. Менин көз алдымда ушул жигит наристе ойдон келип эле наристе ойдон кетип калгандай сезилет да. Баягы өзүнүн ыры бар, Асман өлкө деген. Ошол Асман өлкөсүнө эрте эле шашып кетип калды да бул жигит. Асман өлкө, бийикте Асман өлкө, тарых кылып татаал жол баскан өлкө, бийигинде көрсөткөн айкөлдүктү манас болуп жазылган дастан өлкө. Бекеринен жана Асман өлкө деп жазып аткан жок да. Бул ушундай бир, бул асман десе биз азыркы үстү-үстөгө турган асман эмес, бул ички өзүнүн асманына, өзүнүн бир бийиктигине чыкканга аракет кылган жигит эле да. Кирген жерин жарып чыгып кете берчү, шар аккан суудай шартылдаган, чечкиндүү, шар жүргөн батыл жигитке Кудай деле узак өмүрүндө тажрыйба менен топтой турган кулк мүнөздү жашында эле берип, миссиясын аткартып алып кеткен өңдүү. Кандай ишке аралашып, кайсыл ишке колу тийбесин, бат эле ишке ашып, маселе чечилип калчу. Айталы 24 жашында жогорку кесипке да ээ болуп, Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн улуттук гвардиясында аскердик милдетин да аткарып, ырын да жазып, котормо жаатында ийгилик жаратып, адабий ийримди да жетектеп, ал тургай алыска чыгып иштеп, мекендин кадырын сезип, мамлекеттик кызматта эмгектенип, башкысы үй бүлө күтүп, артына туяк калтырып, Айтор баарына жетишип, аз өмүрүндө көп иш кылды. Эң негизгиси өзүн таанып, өзүн тапты. Ал акын болчу. Жөн гана акын эмес, жүрөгү менен сезе алган, жаштыктын ышкысын сөз менен сүрөттөгөн, изденген, өз багытын таап, өз чыйырын салгысы келген акын эле. Ар бир ырында ой, ар бир сөзүндө жан бар эле. Жаш акындардан айырмаланып, Кадырбек өзүнүн жаштыгына карабай бир катар чоң темаларга кайрылгандыгын көрөбүз. Азыр мына китебинин мазмунуна келсек эле, ал ошол жаштыгына карабай, ошол оору менен алышып жаткан тагдырда буга бир эсе түрткү болгондур. Ажал жөнүндө, адамдын өмүрү жөнүндө, тагдыры жөнүндө, адамдын бул дүйнөгө келгенден кийин кандай жашап өтүш керек, деги эле адамдын бул дүйнөгө жаралганын өзү эмне, мына ушул сыяктуу философиялык ойлорго чейин ой жүгүртүп, ушул боюнча, ушул тууралуу өзүнүн бир пикирлерин ырларына киргизген да. Андан тышкары сүйүү жөнүндө ырлары дагы кадыр эсе бир сүйдүм, өрттөндүм, жетпей калдым деген ыр эмес, ушундай топук кылуу, сүйүүнү аздектөө, сүйгөнүнүн образын бир жанагы бейиштеги үйүр кыздарынын бирисиң деген сыяктуу эпитеттер менен, салыштыруулар менен берүү, ушундай бир кайталанма бир эпитеттерден, кайталанма бир салыштыруулардан качып, өзүнүн бир табылгаларын табууга аракет кылгандыгын көрөбүз. Анан тилекке каршы көз өткөндөн кийин Жол алыс деген китебин чыгардык. Баш сөзү мен жаздым. Китептин демөөрчүсү болуп Акун фирмасынын кожоюну Нуржан Давлетбековна каржылады. Сейтек
балдар үйүндө болуш керек эле. Менимче ошол жерде эскерүү кечесин өткөрдүк. Анан эми экинчи өмүр дагы жакшы ата энеси бар экен. Жубайы, Жипара, ушулар эми үй бүлөсү аракет кылып мына биринчи жолу ушул 25 жашка чейинки жаш акындар. Кадырбек өзү эки эле мүчөлүү жашады го дейм, 24 жашында кеттиби? Эки мүчөлүү өмүр сүрсө дагы ушул 25 жашка чейинки жаш акындардын фестивалы Ысык көлдө быйыл биринчи жолу өтүп атат. Кадырбек катышкан бир да жарыш, бир да мелдеш, бир да сынак жеңишсиз болчу эмес. Ал жеңилүү ызасы эмне экенин билген жок. Акыркы гана тагдыр сынагында жеңишке жете албай калып, жеңилүү ызасы кандай оор экендигин мына бизге, жакындарына билдирип кете берди. Кадырбек өзү арабызда болбосо да, сендик ысым ойнойт ысык канымда, жалган десең кармап көргөн тамырым деп өзү жазгандай ысым ырларында каны жаны уулунда жашап калды. Мындан ары эскерүүбүз ый менен эмес, ыр менен болсун. Арман менен эмес, сыймык менен болсун. Бүгүн биз ушул фестиваль аркылуу жаш акындар, жаңы сымдар анын демин, анын үнүн, анын үмүтүн улайбыз. Кадырбек биздин көз алдыбызда кандай жаш бойдон калса, фестиваль да ошондой жап-жаш бойдон калуусун тилек кылып турабыз. Бул поэзия майрамы Кадырбектин элесине, жаштыктын таза кыялдарына арналат. Бул фестиваль жаңы сымдардын башаты. Бул фестиваль жаштардын ыр майрамы. Бул фестиваль Кадырбектин өмүрүнүн уландысы.